O tütünde düştü. Yok öyle. İki masine. Ben de o Nurlalakan yetkizdi. Nurlalakan yetkizdi. Kol üzülüp etkendi. Neme Ali men usta mükemmelen. Bu üzülüp etken bırak. Yakın düşüp kalmaganda bırak kol üzülüp etken kolun adını dükte vardı. Canları usaların canısı. Kereyiz. 6 adam eken de içinde altında yok javuşup kalır olga. Sırası ketken yok. Zarlıyorum zar. Ne gelelim falan tüküne girip ketkenler. Assalamualaikum жигиттер. Бүгүн жер титирedi. Таласта 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 10 августта өлкөнүн сейсмология институтунун такталган маалыматына ылайык саат 10:26да Кыргызстандын аймагында очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Маалымдалгандай жер титирөө Талас облусунун Бакаят районунун Маданият ынтымак айылдарында, Талас районунун Козучак айылында 3 балга сезилген. Ал эми Огунбаев, Калба, Кумарык айылдарында, Бакаят районунун Өзгөрүш айылдарында жана Талас шаарында 2,5 балга жеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Булак супер кежи. Баткенде шантаж кылып акча талап кылган 20 жаштагы кыз кармалды. Разаков шаарында шантаж кылуу менен опузалап акча талап кылып жүргөн аял кармалды. Бул туурасында бүгүн 10 августта Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай 20 жаштагы аял киши Ак Суу айылынын тургуну 53 жаштагы жаран коркутуп сүрөтүңдү интернетке чыгарып жиберем, аны бардык эл көрөт, үй бүлөң көрөт деп шантаж кылып жабырлануучудан 10 000 сом акча алган. 2 күн өткөндөн кийин дагы 15 000 сом акча алып жаткан жеринен милиция кармаган. Бул факт боюнча опузалап талап кылуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кармалган жаран азыркы күндө убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Көптөгөн мекенде иштеп сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Японияда 9 балдан аша турган жер титирөө катталышы мүмкүн. Япония бийлиги Нанкай жаракасында күтүрүп жаткан өтө күчтүү жер титирөөгө даярданууда. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, Япониянын метеорологиялык агенттиги тарыхта биринчи жолу мега титирөө эскертүүсүн жарыялады. Агенттиктин кызматкерлери 29 префектурадагы 707 муниципалитетти жер титирөө кесепеттеринен сактануу боюнча даярдыгын текшерүүгө чакырды. Сейсмологдор жер титирөөнүн так мөөнөтүн айткан эмес, бирок тургундарга жакын капталарда даяр турууну сунушташкан. Белгилей кетсек, 2 күн мурун Япониянын Кусюсю аралында чыгыш жээгине жакын жерде күчү 7,1 балга жеткен жер титирөө болгон. Анда 16 адам жабыркагандыгы айтылган. Мындай кырдаалдан улам Япониянын премьер-министри Фумио Кисида 12 августта Казакстан, Өзбекстан жана Монголияга пландалган иш сапарын токтоткон. Нанкай жаракасы Тынч океанын түбү менен Сидзука префектурасынан Сикоку жана Кюсю аралдарына чейин созулат. Булак супер кежи. Садыр Жапаров Бразилиянын президентине авиакырсыкка байланыштуу көңүл айтты. Бүгүн 10 августта өлкө башы Садыр Жапаров Бразилиянын президенти Луис Инасиу Лула да Силвага көптөгөн адамдардын өмүрүн алган трагедияга байланыштуу көңүл айтты. Бул туурасында президенттик администрациянын маалымат кызматы билдирди. Бразилиянын Сан-Паулу штатындагы учак кырсыгынан улам адам курмандыктары тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизге маркумдардын үй бүлөлөрүнө жана жакындарына чын дилимден көңүл айтып, биз Бразилия эли менен ар дайым тилектеш экенибизди билдирем. Бул оор күндөрү биз орду толгус жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөбүз деп айтылат телеграммада. Белгилей кетсек, Бразилияда адам өмүрүн алган авиакырсык катталган. Кырсыкка учураган учакта 58 жүргөнчү жана 4 экипаж мүчөсү болгондугу маалыматта белгиленген. Каракөлдө банги каражатын сактап жүргөн жаран кармалды. Жалал Абад облусуна караштуу Каракөл шаарынын аймагында жаран мыйзамсыз банги зат каражатын чогултуп даярданып жүргөн деген шек менен
кармалды. Бул туурасында 10 августта Жалал Абад ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Кара Көл милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмү 5 августтан 11 августка чейин Кара Куур аят алышында иш-чара уюштурган. Анын алкагында шектүү жаран боюнча маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, жарым кап салмагы 3 килограмм өзгөчө жыты бар чөп алынган. Ага соттук химиялык экспертиза дайындалды. Шектүү Бишкек шаарынын 1991-жылы туулган тургунду экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи.